Азыркы учурда заманбап кездемеден жасалган буюмдарга караганда кылдааттык менен табигый кийизден жасалган буюмдар көбүрөөк баалана баштады. Демек учурда кийиздерге болгон суроо талап жогору. Жаркын келечек уюмунун мүчөлөрү үчүн кийизден жасалган буюмдарды бышыруу боюнча атайын мастер-класс өткөрүлдү. Кийизден жасалган буюмдарды сатуу мүмкүнчүлүгү аябай жогору. Себеби бул натуральный, жүндөн жасалат, пайдалуу, зыяны жок. Именно Кыргызстанга келген адамдар, меймандар баардыгы ушул натуральный Кыргызстан эмне чыкса, Кыргызстандан эмне чыкса, ошол буюмду алып кеткенге аракет кылышат да, алып кетип анан кичинекей болсо да, бир сувенир болсо да, ушундай брелок болсо да, ошонун баардыгын биз китайский продукциялардан эле жасай бербей, ошо кийизге өтсөк деген бир эме бар да. Размеринде чоң жасабай, кичинекей кылып жасасак, ар бир адам алып кетип, кичинекей бир шарик болсун, глобус болсун, кийизден жасап, ошолорду чет өлкөгө таркатканга ошол мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да. Анан ушу үйрөтүп жатабыз ошол жагынан. Жаркын келечек уюму 2021-жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Бул уюмда аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Негизги максат калктын айрылуу катмарына көңүл буруп, алардын өнөрлөрүн өркүндөтүү, колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө азыр жаркын келечекте чогулган жарандар кимдин колунан эмне келет, ошо боюнча чогултуп алып ярмаркага чыгып баштадык. Үйдө отуруп эле өнөрлүү адамдар көп экен, өздөрүнүн мисалы үчүн ден соолугуна башкасына карабай жакшы буюмдар жасалат экен. Бүгүнкү күндө кызыгуу көп, улам ярмаркага чыккан сайын шыктанып баштады да, изденип. Жасалган нерселерибизди алгандар болуп атат. Бүгүнкү күндө кышкысын көбүнчө токулган буюмдарга басым жасалды эле да. Бүгүнкү күндө жаз келип калды, биз кичине оюбузду өзгөртүп атабыз, жакшы дело келип. Бүгүн кийиз боюнча, войлок боюнча мастер-класс өтөт. Кыргыздын орнаменттери менен түшүлгөн билектер, буюмдар, сувенирлерди жасай атабыз. Жаркын келечек уюму түзүлгөндөн тарта убакыттын өтүшү менен ошондой эле жетекчиликтин аракети менен кызыктуу мастер-класстар уюштурулуп, уюмдун мүчөлөрүнүн кызыгуулары арта баштаган. Буга чейин кызым аябай ооруп, мүмкүнчүлүгү чектелип 18 жашка чейин үйдө отуруп калган. Ушул Жаркын келечек командасы уюштурулгандан бери кызымдын кызыгуусу аябай өрчүп атат да. Анткени биз кызымдын ошо кызыгуусунан байкап атабыз. Болбосо үйдө отуруп, ойлонуп, ар кайсысын ушинтип калган. Биз ошо уюштурганга аябай терең ата-энелери ыраазыбыз. Материалдарын биз ошо сатып беребиз. Кызым ошо токуйт, элге сатат, анан ушинтип эжекелер менен мастер-класс өтүп, бирден аябай кызыгуусу көп болот. Эл менен аралашып, кичине көп эметип калды. Болбосо ошонун кабагын карап, биз кызыбызды ушинтип отурчук да үйдүн. Анан азыр биз аябай ата-энеси ыраазыбыз да ошо уюштурулган команда Жаркын келечекке. Жаркын келечек уюмунун мүчөлөрү мындан ары да кол өнөрчүлүгүбүздү өркүндөтүү үчүн шарттар түзүлүп берилсе деген максаттарын билдиришет. Кызыгым жаралып, ушундай курчактарды токуп жатам. Буюрса, ошо келечегибиз алдыда деп ойлойм. Мен кандай десем, үйдө бош отурбай, ошо Жаркын келечекке келип, кызыгым жаралып, ушундай ярмаркаларга да бизге уюштуруп берип, ошо ярмаркаларга да чыгып атам. Курчактарды сатып жатам. Бул курчактарыбыз жерге уласа дагы сынбайт экен, ойногонго да ылайыктуу экен. Жумшак балдарыбызга кызыгып алып, дагы заказ беришип атат. Ошо көбүнчө жана мультфильмдеги мышыкты токуп атырык да, көбүнчө ошого кичике балдар ошо кызыгып атат. Жаркын келечекке ошо бизге офис керек. Монтип мастер-класс өтөбүз, апалар. Ошого бизге дагы бир жардам болсо, ошо офиске бир комната болсо деле. Бул күнү да Жаркын келечек уюмунун мүчөлөрү кийизден өзгөчө сувенирлерди айымдар үчүн бижутерияларды жасоо ыкмасын үйрөнүштү. Белгилей кетсек, Жаркын келечек уюмунун мүчөлөрү өзгөчө өнөрлөрү менен бири-биринен айырмаланып турушат. Бири токуганды жакшы өздөштүрсө, бири майда шуурулардан кооз мончокторду жасай алышат.
Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.